саламатсыңарбы балдар? Мен Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филология жана журналистика факультетинин номер 1 факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу кафедрасынын окутуучусу Усманова Айгүл. Балдар, бүгүн силер менен өтө турган темабыз орфографиялык эрежелерди бышыктоо. Алгач сабагыбыздын максаты менен таанышып алсак. Билим берүүчүлүк максаты. Кыргыз тилинин орфографиялык эрежелери боюнча алган билимдериңерди тереңдетип, билгичтиктериңди байытып, тилдин адам турмушундагы ролун, сабаттуулуктун ooз-эки жазма кептеги маанисин түшүнөсүңөр. Өнүктүрүүчүлүк жагы. Силердин жазуу, кээ бишмердүүлүгүңөр өркүндөйт. Ooз-эки жазуу көнүгүүлөр аркылуу орфографиялык сабаттуулугуңар жогорулайт. Алган билимдериңерди турмушта колдоно билесиңер. Тарбия берүүчүлүк жагы. Мамлекеттик тил мыйзамын так аткарууга, сактоого, сыйлоого тарбияланасыңар. Күтүлүүчү натыйжалар. Кыргыз тилинин орфографиялык эрежелери боюнча алган билим билгичтиктерин бышыктайт. Мамлекеттик тилдин коомдогу жана адам турмушундагы ролун аңдайсыңар. Сабаттуулуктун жазуу ooз-эки кептеги мааниси жөнүндө түшүнүгүңөр тереңдейт. Кыргыз тилиндеги жазуу эрежелерин өздөштүрүсүңөр. Пикир алышуунун кырдаал шартына жараша жазуу иштерин туура, так, сабаттуу аткарууга машыгасыңар. Силер ээ болуучу компетенттүүлүктөр. Тилдик компетенттүүлүктөр. Жазуу жана ooз-эки кебин логикалык жактан туура, аргументтештирип так куруу. Жазуу ишмердүүлүгүндө орфографиялык сабаттуулугун арттыруу. Алган билимдериңер жана көндүмдөрүңөр өз алдынча өркүндөтүү. Коммуникативдик компетенттүүлүктөр. Сөздүн корубайы, өз алдынча эркен ой жүгүртүүсү калыптандыруу. Жеке көз карашын тартынбай айтууга, аны далилдөөгө жана коргоого үйрөтүү. Чечендик кетке жаттыктыруу. Кесиптик компетенттүүлүктөр. Кесиптик маселелерди чечүүдө алган билимдериңерди пайдаланууга жөндөмдүү. Келечектеги кесибиңде мамлекеттик тилдин ролун жана практикалык маанисин түшүндүрүү. Өз адистигине тубуктуу кызыгуу жаратуу. Сабактын жабдылышы, таратмалар, техникалык каражаттар, сүрөттөр. Сабактын теби, билим билгичтиктерин өздөштүрүү жана бышыктоо. Сабактын усулу, суроо жооп, чыгармачылыктуу текст түзүү, сөздүк жазуу, каталар менен иштөө балдар. Темага багыттоо. Мамлекеттик тилди билүү Кыргыз Республикасынын ар бир жаранынын парызы жана милдети. Ошондуктан сабаттуу жазуу, аны үйрөнүү негизги маселелердин бири. Анткени ар бир адис мамлекеттик тилде эркин сүйлөй да, жаза да билүүсү шарт. Бул биринчиден. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында так көрсөтүлгөн. Анын 3-бабынын 10-беренесинде мамлекеттик кызматкерлер өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл көлөмдөгү мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү деп жазылат. Андыктан силер, студенттер, өз кесибиңерди мыкты өздөштүргөн, заман талабына ылайык күчтүү адис болууну кааласаңар, анда туура жазууну терең өздөштүрүүңөр зарыл. Бышыктоо өздөштүрүү көнүгүүлөрүн баштасак балдар. Биринчи кадам. Даярсыңарбы? Анда баштайлы. Кыргыз тилиндеги орфографиялык эрежелерди эске түшүрүп, сабаттуу жазуунун адам турмушундагы маани-маңызы жөнүндө түшүнүктөрүңөр тереңдейт. Силердин жеке көз карашыңар тартынбай айтууга, аны далилдөөгө үйрөтүү максатында төмөнгөдөй мазмундагы тапшырмалар берилет. Биринчи тапшырма. Төмөндөгү сөздөрдү дептериңерге туура жазылышын жана туура айтылышы боюнча 2 тилкеге бөлүп чыккыла, аларды орфографиялык, орфоэпиялык эрежелерге ылайык экендигин көрсөткүлө. Үлгү көрсөтүлдү балдар. Мынакей 2 тилкеге орфографиялык, орфоэпиялык, туура жазуу, туура айтуу эрежеси боюнча кызыл менен жазылып турган сөздөрдү ушул 2 тилкеге бөлүп жазасыңар. Үлгүдө көрсөтүлдү биринчи сөз. Күчтүү, күчтүү. Ч менен жазылат, ш менен айтылат. Экөө, өкөө. Көрдүңөр, кудум ушундай тилкеге бөлүп жазып чыгасыңар. Убакыт кетти силерге. 1 мүнөт убакыт берилет балдар. Экинчи тапшырма. Төмөнкү сүйлөмдөрдү катадан арылтып,
Жазылыш эрежелерине көңүл бургула. Карайбыз, белгиленип турат. Ушту, билерсиң, бычакка, көңкү деген сөздөр турат. Ушул сөздөрдү орфографиялык эрежеге ылайыктуу жазасыңар. Экинчи сүйлөмдө силерде жалалуу деген сөз турат. Түшүнбөй калышыңар мүмкүн. Анда карагыла. Жалалуу кандайдыр бир жалага кабылган же жала жабылышы мүмкүн болгон жалалуу иш. Жалган жала деген оксиморондук казгара, будум ушул сөз. Анда дагы курумчул эске түшүрөйлү. Адам аттарынан Акмөр деген адам аттары кандай жазылат? Жөнөкөй түзүлүш, татаал түзүлүшү. Соңкөл, жер сунун аттары ага лык мүчө уланганда кандай атка айланат? Буну дагы өтүп бүткөнбүз балдар. Анда тууралап жазып баштайбыз. 1 мүнөт убакыт. İşte büttüңөр деп ойлодум. Текшерип көрөлүчү. Учту, шы менен. Мынакей, билерсиң деген сөздү жаңа айттым силерге. Этиш сөзгө аркылуу мамиленин армычасы уланганда, этиш сөзүнүн акыркы, оңгу сөздүн акыркы тыбышы үндүү болсо, анда уланган армыча созулуп айтылат, жазууга дагы жол берилет. Мисалы, оку дегенде акыркысы у тыбышы үндүү, армыча уланганда окур. Бил дегенде бул жерде л мычасы үнсүз, ошон үчүн эмне болду? Созулуп айтылат, жазууга жол берилбейт. Аны эсиңерге түшүрдүңөр деп ойлоймун. Бычак деген сөз. Айтканыбызда бычак деп айтабыз, бирок жазганда бычак деп жазабыз. Акмөр деген бай эскерттик, Акмөр. Айт дегенде т мүчөсү карадык. Акмөр адам аттар татаал түзүлүш, жөнөкөй түзүлүштө бирге жазылып, баштамга менен жазылат. Соңкөл географиялык интеллект экөө тең лексикалык маанилерге айрым-айрым жазылат, бирок ага лык мүчө уланганда эмне болду? Кичинекей тамга менен жазылып калды. Силер бардыгыңар туура иштедиңер деп ойлоймун балдар. 3-чү тапшырмага өтсөк. Сүйлөмдү толуктап жазгыла, мисалдарды келтиргиле. Карагыла. Адам аттарына лык, чыл, изи мүчөлөр уланганда, алар энчилүү атка айланабы же жалпы айтка өтөбү? Аны карайбыз. Кандай тамга менен жазылат? Кана 1 мүнөт убакыт балдар. Иштеп көргүлө, ойлонуп көргүлө. Балдар, иштеп бүткөн болсоңор, текшерип көрөлү. Адам аттарына лык, чыл, изи мүчөлөр уланганда, алар жалпы атка өтөт. Мынакей. Алар кичине тамга менен жазылып калат. Туура жазыңар. Лык, Айтматовдук. Айтматов дегенде адамдын аты, фамилиясы баштамга менен, бирок лык өткөндө Айтматовдун стили жөнүндө сөз болот. Анда бул кичинекей тамга менен. Манас деген адамдын аты, чы уланганда Манасы жалпы манасчылар жөнүндө сөз болот. Омор адамдын аты, чылык дегенде оморчулук деп эмне? Оморчулук тоо балдарындагы карман, караңгы адамдын мүнөзү жөнүндө сөз болуп калды. Маркстык, Сталин, жел. Мынакей кичинекей тамгага өтүп калды. Туура жазыңар деп ойлоймун. Анда көнүгүүлөрдү иштеп бүткөн болсок, орфографиянын эрежелерин эсибизге салдык дейли. Анда өзүбүздү бир текшерип көрөлү балдар. Келгилечи достор, өзүбүз текшерип көрөбүз. Кайсы катарда сөздөр туура жазылган? Тыбышын жазылышына көңүл бурдуңар, Силер туура таптыңар. Эчен эскерме. Эң туура. Кайсы катарда сөздөр туура? Кана? Туура жообун таптыңарбы? Туура жообун тапкан болсоңор, анда А варианты. Теле берүү, медиа, танка. Бул жерден башка тилден алынган сөздөргө маани беребиз, өздөштүрүлгөн сөздөргө. Мына сизден орус тилинде танк болсо, бизде танка. Эмне себептен мындай жазылышын, эрежесин билесиңер деп ойлоймун. Карагыла, өздөштүрүлгөн сөздөрдөн баарын иштеп бүткөн деп ойлоймун, баарың.
электр энергия элегия. Эң туура балдар тапкан болсоңор. Анда уңгу сөздөрдө болсун же сөз мүчөлөрү уланганда болсун о, у созулма үндүүлөрдү йоттошкон тугуштардан же ы тыбышынан кийин катарлаш келген учурларда алардын айкалышы yo, ю түрүндө жазылат. Аю, ою, бою. Карагыла, созулма о, уга уланганда ушул жерге өтө маани бергиле балдар. Себеби көпчүлүк учурда ушул жерден көп ката кетип каласыңар. Жаю деп жазган учурду көп көрүп калабыз. Кою деп жазган учурду көп карабыз. Е менен у экөө биргеликте келип, алар эмнени берип калды? Юну берди. Бул у калды, ошондо бир у калды. Мына жою, жаю, кою, аю, баю. Мынакей, эсиңерге түшүрдү деп ойлоймун. Тестти карайбыз анда. Биринчи тести жана экинчи тести карагыла, кайсы сөздөр туура. Бул жактагы эреженин негизинде карап көргүлө. Балдар иштеп бүттүңөрбү? Биринчи вариантта В варианты аю, кою, баю, таю. Экинчи тестте томпою, болпою, барсаю. Иштеп бүттүңөр. Да кийин көтөйлүп, аягы ы тыбышы менен бүткөн сөздөргө үндүү менен башталган же үндүү тыбыштан турган көбүнчө чакчыл а, мүчөлөр уланганда жазууда е же е түрүндө берилесин е тамгасы аркылуу гана берилет. Йоттошкун е тамгасы. Ки, киет, чи, чиет, кеңейет, кеңейет деп жазылат мынакей балдар. Булардын киет, чиет, кеңейет деген же кеңейет болуп жазылышына жол берилбейт. Эске түшүрөбүз. Кайсы катарда сөздөрдүн барып туура анда гана таап көрүлүчү. Тепейет, кеңейет, теңкейет деген сөздөр турат да. Желкейет, кетирейет. Силер ени жазылышына маани бергиле. Экинчисинде дагына карагыла. Балдар туура жооптордон өңгүлөр. Биринчисинин А варианты тепейет, кеңейет, теңкейет. Бул жакта жаңа айтып түшүндүргөнбүз. Экинчи вариантта кийер, кийбес. Бардын туура иштедиңер деп ойлоймун. Үй тапшырмасы. Биринчи тайпага орфоэпиялык жөнүндө түшүнүк, кыргыз орфоэпиясынын эрежелерин диалектикалык факторлордун адабий айтымга тийгизген таасири боюнча иштейсиңер. Экинчи топ. Орфоэпиялык эрежелерде орфография менен катышы, орус тилине жана орус тили аркылуу башка тилдерден келген сөздөрдүн айтылышы. Үчүнчү топко териден жасалган буюмдар балдар. Бүгүнкү сабагыбыз силерге жакты деп ойлоймун. Колдонулган адабияттар силабустан карагыла. Бул жерде адабияттардын тизмелери берилген балдар. Саламатта калгыла. Бүгүнкү биздин сабагыбыз силерге жакты деп ойлоймун балдар. Көрүшкөнчө.